Акыркы соттук териштирүүлөрдө биздин ишенбөөчүлүк жарыялаганыбыз бул эмеде бизге ошол күбө катары өткөн милиция кызматкерлери, ошо тез жардам кызматкерлери, мурда иштеген эмелер, бардыгы берген эмелеринде мурдакыдай эмес. Бизге билинип жатат, что жогорку жактан бийлик өкүлдөрүнөн ошо басым болуп жаткандыгы, тергөө иштерине, соттук териштирүү иштерине аябай басым болуп, да действительно ал жерде 4-5 адам болгон, ар кандай дапур-тупур үндөр, кишинин кыйналгандагы үндөрүн укканбыз деген бизге ошол эмеге түшкөн маалыматтарыбыз бар. Биз ошого таянып, именно ошол милиция кызматкерлери өлтүргөн деген эмеде турабыз. Керек болсо текшерилсин. Бунун еш жерде жүрөгү ооруган адам баягы эмеде болот го. Не дейт больницада? Учетто болот. Бул даже бир марта больницага жаткан эмес. Ушундай таза бала болгон. Анан ондой жүрөгү ооруп кармады деген бул жалган сөз. Анан мага Кызыл Кыядан биздин үйгө милициялар келди. О жерде бала жүрөгүдөн приступ болгон. Анан бир кафенин алдыда балаңыз мушташкан экен деп. Кафенин алдында мушташканга бул арак ичпесе, сигарет чекпесе, даже мондой жыйындарга, столовойго барып тамак жебесе, бул каерде кафеде мушташат? Түштөн кийин независимый эксперт менен кошо эмеге киргенмин. Моргка кирип көргөндө эми баланын жыныстык органдарынан тартып бир бүтүн жери калган эмес. Эмеге анык көрүнүп турат, электрошокер менен жыныстык органдарга урган. Көгала бүтүн кан үйүп кеткен. Анан кийин дагы бир нерсе, чыкыйга кандайдыр бир Оштерипрентот мен мурулганбы, же бир атылганбы, скорее всего, ал атылгандай болуп турат. Бир пневматический пистолет менен атканбы, кандай болгон билбейм. Ну, бала өтө жордуктоо менен өлтүрүлгөн факт. Урматтуу Садыр Жапарович, УКМКнын башында турган урматтуу Ташиев, ушулардан биз суралабыз. Ушул ишти өздөрүнүн контролдогу алып, ушул иштин акырына чейин акыйкаттык менен чыгарып беришине биз тилеп калабыз. Кызматкерлерге кыйноолор, адам эркиндигине каршы жана байкабастыктан киши өлтүрүү, кызматтык абалдарынын кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айып тагылып, иши Ош шаардык сотуна жиберилген. Учурда соттук процесстери жүрүп жатат. Күбөлөр суралып жатат жана жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрү суралып атат. Бул иш боюнча күбөлөрү көп болгондугунан ошо процесстер, өтүнүчтөр келтирилип, күбөлөр көп суралып жатат. Экспертиза боюнча маалыматым жок. Бүгүнкү процессте каралат деп айтып атты эле, экспертиза боюнча ушундай өтүнүчтөр келтирилип атат деп. Бирок бүгүнкү процессте каралбады. 17 сентябрга жылдырылды иш.